Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Barыңыздарга Allah Taala'nın salamı, жана тынчтыгы болсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде bir кызмат кылган аял болот эле дейт. Ал аял Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечиттин чаңдарын сүрүп, мечитти тазалап, шыпырып турчу экен. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аялды сурап жоктоп калат дейт. Анан сахабалар бул аял жакын эле дүйнөдөн өткөнүн, анан алып барып булар жаназасын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтпастан эле барып өзүлөрү жаназасын окуп коюп койгонун айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дароо токтоп ошол жерден: "Эмне үчүн мага буну кабар бербедиңер? Эмнеге мага айтпадыңар?" деп өзү барып жанагы аялдын кабырында туруп жаназасын окуган экен. Биз көңүл бурбаган же биз маани бербеген кээ бир кызматтар бар. Алар Алла Тааланын алдында даражасы ушунчалык бийик болот. Кээ бир иштер бар, кээ бир жумуштар бар. Алла Тааланын алдында даражасы ушундай улук, ушундай бийик болот. Мечиттердин тазалыгына көңүл буруп, мечитте дайым кызмат кылып жүргөн жанагы аялдын Алла Тааланын алдында даражасы бийик экенин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билчү эле. Ошондуктан өзү барып кабырында туруп жаназасын окуган деп айтышат алымдарыбыз. Алла Таала баарыбызды бул дүйнөдө өзү кыямат күнүндө даражасы бийик болгон амалдарга бекем кылган болсун. Кыямат күнүндө даражасы бийик болгон иштерди аткарууга Алла Таала өзү мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.